The London, BBC, саламатсыздарбы? Эл аралык спорт жаңылыктар менен таныштырып, Гүлнара Касманбетова. Хорватиянын айласы кетти. Чегарада түндүк Европага бет алган жүздөгөн мигранттар полициянын катарын жарып өтүп кетти. Мозамбик акыры миналардан кутулду. Өлкө жардыгыштардан арылууга аракет жасап, 20 жыл бою алып бурушту. Европанын асманы дрон камераларына толуп кетти. Европа парламенти дрондорду тейлөө боюнча мыйзам кабыл алмай болду. Хорватия өлкөгө кирүүгө умтулган кишилердин агымын тейлөөгө алы келбей баратканын маалымдады. Хорватия менен Сербиянын чегиндеги Товарник шаары полиция түндүк Европаны көздөгөн миңдеген мигранттарды токтото албады. Хорват өкмөтү аларды баш паник сурап, арыз жазгыла, болбосо мыйзамсыз мигрант катары саналасыңар деп эскерткен. Мигранттардын көбү буга чейин Венгрияга кирүүгө аракет кылган. Аларга каршы көз ачыштырган газ, суу түтүктөрү колдонулганын Улуттар уюму сындап чыккан. Өкмөт мигранттар тосмо дубалды жарып өткөндө бир нече полиция жаракат алды дейт. Каарчыбыздын баяндамасы ошол жерде тартылган. Мигранттар Германияга келетип, Венгрияда тыныгып алышчу. Эми алар Сербияда же Хорватияда токтошууда. Алар Венгрия аркылуу жол жабылганын билишет. 38 аялдар менен балдардын гана баш паник сураган арыздары кабыл алынып, өлкөгө киргизилди. Венгриянын өкмөтү азыркы абал тууралуу эмне дейт? Алгачкы 2 күн тосмо бизге жакпай турганын көрсөттү. Бул маселени чечүү жолу эмес деп бир нече жолу айттык. Бул азыр өлкөнүн чегараларын мыйзамсыз миграциядан сактап турат. Кечээки кагылышуулар мигранттар менен Венгриянын куралдуу күчтөрү ортосундагы биринчи чоң чатак болду. Жаракат алган мигранттар колунан эч нерсе келбей турганын билишти. Венгриянын өкмөтү аларды куралчан бандиттер деп атады. Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысы болсо качкындарга каршы көз ачыштырган газдын, суу аткычтын колдонулганын кескин айыптады. Венгрия качкындар үчүн кооптуу өлкө деп табылган соң, мигранттар Хорватия менен Словениянын жүгөрү талааларын аралаган жолго түштү. Мозамбикте жүздөгөн адам өткөн кылымдын 90-жылдарынын ортосуна дери миналардан мерт кетип жаракат алган. Андан бери тазалоо иштери жүрүп, өлкө миналардан эми-араң толук кутулду. Болбосо Мозамбик дүйнөдөгү эң көп мина шыкалган өлкөлөрдүн катарында турган. Бул кадыресе темир жолдой көрүнүшү мүмкүн. Бирок Мозамбик менен Зимбабвени байланыштырган бул жол бир нече апта мурун мина талаасы болгон. Көпүрөлөрдүн тегерегинен кишини зыян кылып койчу жүздөгөн миналарды казып чыгышты. Карта жоктугунан улам Мозамбикти миналардан тазалоо өзгөчө кыйынга турган. Бирок Halo Trust аттуу британдык кайрымдуулук уюму 20 жылдан бери 10 миңдеген мина алып чыгып, эми гана өлкө миналардан арылды деп жарыяланды. Чыгып жаткан сигналдын көпчүлүгү мина эмес экенин билебиз. Бирок баары бир аны мина катары карап, текшерүүбүз керек. 171 миң минаны өтө кылдат кыймылдатып, алып чыгууга канча убакыт кетерин элестетиңиз. Миналар табылган жерлерге бирден таякча сайып коюшкан. Бул миналар Венгрияда, Орусияда жана АКШда жасалган. Мозамбиктеги көз карандысыздык үчүн согушта жана атуулдук согушта коюлган. Бул киши кант заводдогу жумушуна баратып, минаны басып алган экен. Кудай жалгап, 6 саны аман калыптыр. Ырас миналар тазаланды. Эми эч кандай кокустук болбостур деп үмүттөнөт ал. Мозамбик адамдарга каршы мина колдонууга тыюу салган конвенцияга кол койду. Бирок дале иш көп. Чегаранын ары жагындагы Зимбабвени миналардан тазалоо керек. Бул да адамдардын жашоосу менен өнүгүүгө миналар тоскоолдук жаратып жаткан бир нече мамлекеттердин бири. Сиз көрүп жаткан BBC алдыңкы саптагы башка жаңылыктарга да кайрылабыз. Британиянын ички коопсуздук кызматы MI5-тын башчысы 2011 жылдын 9-сентябрынан бери өлкөдө террордук коркунуч эң жогорку көрсөткүчкө жеткенин BBC-ге билдирди. Эндрю Паркер соңку 2 айда 6 жолу террордук аракет токтотулганын жана коркунучтун күчөшү Сириядагы абалга байланыштуу экенин айтты. Террорчулар технология колдонгону кыйынчылык жаратууда, деди ал.
Япон парламентinin жогорку палатасында мушташ чыкты. Депутаттар 2-нчи дүйнөлүк согуштан кийин биринчи жолу өлкөнүн куралдуу күчтөрүнө чет жакта согушууга уруксат берген мыйзамды талкуулап жатып бири-бири менен тил таппай калды. Мушташ чыкканына карабастан мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилди. Эми бул план акыркы добушка коюлат. Британиянын жана Американын окумуштуулары кофе жумшак козуткуч эле болбостон кишинин уктоо адатына да таасир этерин аныкташты. Мелатонин гормону уйкуну келтирет. Кофеин болсо дененин ал затты иштеп чыгуусун басаңдатат экен. Уктаар алдында кишиге 100 грамм эспрессо ичирсе, денесиндеги мелатонинди 40 эсеге түшүрүп жиберет. Соңку кезде дрон видеокамералары популярдуу болуп кетти. Абадан тартылган видеолор пайда болду. Дрон саткан Amazon компаниясы учурду колдон чыгарбай байлыгын арттырууда. Бирок асманда кыймыл кызыган сайын алыстан башкарылган дрон кишинин коопсуздугуна коркунуч келтирбейби деген суроо туулат. Европа парламенти дрон колдонуусун тейлеген мыйзамды добушка койгону турат. Булар илимий фантастикада пайда болуп, кийин аскердик колдонуу үчүн жасалган. Азыр болсо баарыбыз колдоно алабыз. Дрон өндүрүшү дүйнө боюнча 5 миллиард долларга барабар. Келерки 10 жылда 2 эсеге көбөйүшү мүмкүн. Атолдук колдонуудагы дрондорду эң көп чыгарган аймак Европа. 2,5 миң өндүрүүчү жана операторлору бар. Бирок 11 мамлекет гана жеке маалыматты коргоо, коопсуздукту камсыздоо багытында мыйзам жоболорун кабыл алган. Америкада быйыл адистер 650 дронду каттаган, былтыркыдан 400гө көбүрөөк. Адистер аларды учургандар ар дайым эле кандай коркунучтар бар экенин биле бербейт деп айтууда. Эгер дрон учактын моторуна жакын келип тартылып кетсе, чоң проблема чыгат. Моторго чымчык кирип кеткенде ал бузулуп жатпайбы? Ал эми дрондо литиум кошулган батарейкалар бар. Ал оңой өрттөнөт. Өткөн аптада Калифорниядагы өрттө дрондор жүргөндөн улам 3 тигучак жана суу чачкан аба танкерлери ишин токтотууга мажбур болду деп айтылууда. Ал эми Англияда бир киши Премьер-лига стадиондорунда жана туристтик жайларда дрон учуруп, полициянын аттарын үркүтүп жибергени үчүн айып пул төлөөгө мажбур болгон. Дрон өндүрүшү күчөгөн сайын аны тескөө багытындагы мыйзам чыгаруу да жанданды. Эми футбол. Премьер-лигадагы Ливерпуль жана Тоттенхэм бүгүн Европа лигасында ойношот. Ал арада Чемпиондор лигасындагы Арсеналдын болсо Арсен Венгер командасынын 2-1 менен Динамо Загребке утулуп калганына кейди. Оливер Жиру кызыл картты алып, Арсенал 10 кишиси менен ойноду. Челси болсо өз талаасында Маккаби Тель-Авивди 4-0 менен жеңди. Швейцария пара алган деп айыпталган уругвайлык футбол расмий өкүлү экстрадициялоосуна макулдугун берди. Евхенио Фигередо 27 майда Цюрихте камакка алынган. Дүйнөлүк футбол башкармалыгынын ФИФАнын 7 расмий өкүлүнүн бири. Ал Түштүк Американын улуттук командаларынын кубогунда миллиондогон доллар пара алган деп айыпталууда, деп билдирди Швейцариянын федералдык юстиция өкүлү. Испаниядагы футбол мектеби өткөн аптада Венгрия менен Сербиянын чек арасында оператор аялы чалып жибергени тасмага тартылып калган сириялык качкынга жардам берди. Мадридтеги футбол мектеби сириялык тренер Осама Абдуль Мохсенди жумушка алып, үй бүлөсүн Испанияда отурукташуусуна жардам берүүдө. Мохсен Мадридке Германиядан келди. Аны чалып жиберген видеону көргөн элдин баары нааразы болгон. Жаңылыктар соңунда австралиялык Кейн Петерсон деген жүрөк адам дагы бир жолу элди таң калтырды. Бул жолу ал Мельбурн шаарында асман тиреген 2 бийик имараттын ортосунда тартылган темир аркандын үстүнөн басып өттү. 36 жаштагы Кейн 300 метр бийик Эврика имараттынын чатырларынын ортосунда 21 метрди басып өттү. Жөн эле басып өтсө жакшы эмеспи? Кишинин жүрөгүн түшүрүп аркандын ортосунда жатып алганын карабайсызбы? Сиздер менен Гүлнара Касманбетова болдум. Саламатта калыңыздар.